эмне таза эле түрктөшүп кеттиң дейт да. Мен түркмүн да дедим. Сен түрк эмессиңби деп кайра суроо бердим эле. Өзү неметип кетти, кызыктай болуп кетти да. Баарыбыз түркпүз деп. Мага бир тийишип алды да. Мындай экен. Кыргызстан тарыхын окуй турган болсок, Осмоновдун тарыхын окуганбыз университетте. Ошонун китебин окугам. Азыр дагы ошону окуп атам да. Бүтө элекмин. Ошондо айтылып атат. Өзү Адам атадан Нух алейхиссаламга чейинки санжыра белгисиз экен. Анткени баа жок болуп кетти да. Ар ким өз жагын оодара берет. Прошивка болуп кетти дегендей да. Бирок Нух алейхиссаламдан 3 баласынан таркайт экен да бүгүнкү күндөгү ааламдагы адамдар. Ошол Хам, Яфас, Сам деген 3 баласы болгон экен Нух алейхиссаламдын. Анан Яфастын баласы түрк да. Анан түрктүн 9-чу баласы кыргыз ата, Кыргызхан. Бүгүнкү күндөгү түрктөр дагы ошол түрккө барып такалат. Казагың болобу, өзбегиң болобу, мен эми тарыхчы эмесмин. Бирок могу түрк тилдүү элдер деген бар, татарбы, башкырбы бар, ошол түрк атага барып такалат. Анан бизде мисалы Кыргыз атанын чоң атасы Уузхан экен да. Кыргызхан өзү Тоохандын баласы, Тоохандын атасы болсо Уузхан. Уузхан деген Өгүзхан да. Өгүзхан биздин дагы атабыз экен көрсө. Түрктөрдүн атасы. Демек түрктөр ошо беркей Өгүзхандан берагына эле кетип атат да мен түшүнүгүм боюнча. Мен ошо бир түрк жана Режеп деген абиге суроо бердим да, силер эмнеге Түркияда алгансыңар? Кыргызстан, Казакстан деген сыяктуу башкача ат койбойт белеңер. Ал түрк деген баарыбыздыкы турбайбы десем, туура дейт. Бул Түркия эмес, Өгүстан деп айтылса жакшы болмок дейт да. Туура болмок ошондо. Анткени Өгүстан дегенде биз түрк атанын балдары дегенде баардыгына таандык бирөө болмок дагы. Эч ким чача алмак эмес.